Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда, мына ушул Учар айылынын дачасынан сатыла турган чоң мал сарайы менен сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге колдон келишинче жанагы сатыла турган жер үйгө баруу жолун түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Актилектин круговойун билесиздер. Мына ушул Актилектин круговойунан сиздер өйдө тарапка чыгып, мына ушул Учар айылына кирип, бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Ушул эле жолдун сол тарабында жайгашкан Уна курулуш заводун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Учар айылынын кире беришинде жайгашкан. Мына ошол жерден сиздер Учар айылынын центрин көздөй бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Бул жерде арзан аталышындагы маркет бар. Ошол маркеттен бир аз эле өткөнүңүздөрдө мына ушул сол тарапта жайгашкан көпүрөнү көрөсүздөр. Жолу дагы тегиз, асфальт болгон. Мына ушул көпүрөдөн өтүп, ушул асфальт жол менен түз ичкериге өйдө тарапка 1 километр түз жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар, достор. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, дача тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан көпүрөдөн бурулуп, бул жака түз 1 километр түз чыгып келе бересиздер. Мына ушул жерден сиздер сол тарапка бурулуп, бул жака бир 200 метр түз жүрүп келсеңиздер, мына ушул мал сарайы менен сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйгө туш болосуздар. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Даректердин бүт бардыгын түшүндүрдүк. Мына ушундай достор. Бул үйдүн 4 тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, кызыл китеби бар экен. Бул сатыла турган жер үйдүн жанында мына ушундай соседтери бар. Бул жакка дальше үйлөр кете берет. Үйлөрдүн саны көп. Мына ушул баратан ачып, сатыла турган жер үйгө кирип келе бересиздер. Жери документ боюнча 6 сотых. Фактически мындай эсептегенде жери 9-10 сотых чыгып калат экен. Ушуну да эске алыңыздар. 4 тарабы мына ушундай темир тосмолор менен тосулуп, чек аралары такталган. Бул жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Бул жака түз кете берсеңиздер, оң тарапта бир 20-30 үй жайгашкан. Так, жери эң негизгиси жери тегиз. Тегиздештин кереги жок. Үйдүн алды коросу жашылдандырылган, көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Бул жакта чоңоюп, кадимкидей мөмө берип калыптыр. Так, үй тууралуу маалымат бере берейли анда. Жери мындай эсептегенде жери 6 сотых. Бул жакта кошумча жери дагы бар экен, ошону кошкондо 9-10 сотых чыгып калат экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, 24 жерде таза суу алып турат. Мынакей достор. Үйдүн сыртына, ичине суу чыгарылган. Бул жакта болсо 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Узун турасы болсо 12-ге 4. Айнек терезелери пластик, бүт бардыгы жакшы, даяр эле үй. Келип эле жашай бересиздер. Крышасы болсо шипыр менен жабылган. Узун турасы 12-ге 4. Мына ушул пластик эшикти ачып кире бересиздер. Киргениңиздерде эле бул жагы кухня деп койсок болот. Бул жагында печкасы бар экен. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Бул жак болсо бир спальный. Ата-энелердин уктачу бөлмөсү деп койсок болот. 2 айнек терезеси бар. Эң негизгиси бул жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле сиздерге күн тийип турат экен. Бул дагы бир кичинекей бөлмөсү. Мына ушундай достор. Келип эле жашай бересиздер, бир аз эле ремонт кылсаңыздар болот. Бул жагында болсо склады жайгашкан. Бул жагында болсо азыркы учурда ээси ачкычын унутуп калыптыр. Бул жагы болсо мини банясы экен, туш. Бүт бардык шарттары каралган. Так, бул 3 бөлмөлүү жер үйдү көргөзүп бердик. Узун турасы 12-ге 4. Крышасы жабылган, черный потолок болгон.
даяр эле жер үй, келип жашай бересиздер. Бул жагы болсо сарайы, мал, уй, кой, тоок, индюк бүт бардыгын ушул жерге баксаңыздар болот. Ичи кеңиригенен, узун турасы болсо 25-ке 5. Өтө узун экен. Бүт бардык шарттары каралган, свет кирген. Азыр үстүртөн эле көргөзүп коем сиздерге. Эми албетте эле өзүңүздөр да кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Азыр свет бар, просто бул жак караңгы болуп анча көрүнбөй калат экен. Бул жагы эми менин оюмча тоок гана экен. Мына ушул жерге тоок багып, мал, кой багып, индюк багып, кошумча жумуш кылсаңыздар болот. Сатып аткан себеби барыңыздарга эле кызык болот. Бул жер үй жөн эле бош турат экен. Ошол себептен сатылат экен. Бул жагында дагы узун болуп кете берет. Азыр зерикпей көргөзүп коелу. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, шамал жүгүрүп турат, эң негизгиси тынч. Шаарга деле жакын, бир 15 мүнөттө шаарга кирип барасыздар. Ак Тилекке барсаңыздар деле, эмне керек болсо бүт бардыгы ошол Ак Тилектин центринде бар достор. Жолдору дагы тегиз. Жана мен көрсөткөн асфальт жол менен эле түз бул жака чыгып келе бересиздер. Мына ушундай 4 тарабы тең тосулган, чегаралары такталган. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Болду окшойт. Документтери бар экен, эң негизгиси кызыл китеби бар экен. Эч камсанабай кең кире ала берсеңиздер болот. Үйдүн ээси закон түрүндө сиздерге жакшылап өткөрүп берет. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $35,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот. Айткан басында эч ким сатпайт, өзүңүздөр билесиздер. Түшүрүп берет экен. Эгерде наличка болсо, шытыр эсептесеңиздер, тоо тер жери $30,000 экен. $30,000 берет экен достор. Не демекчибиз, ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан, жери тегиз болгон ушул жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.